Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Бийликтин мекенчил партиясы барбаганы менен жаңы бийликтин партиялы жаралат. Өлкө башчысы анткени менен кошоматчы партиялар кошоктошуп келе берет. Бул биздин өлкөдө 30 жылдан бери көнүмүш адатка айланган. Мекенчил партиясы шайлоого аттанбаганы менен ата журт мекенчил партиясы шайлоонун сап башында турат. Бийлик башындагылар саясат кылабыз дегени менен мурунку эл жок. Мурункуларды көрө берип, кийинки эл тажрыйбалуу болуп, саясатты алдын ала сезип, акылына келип калган. Сокенин тушунда СДПКны чанымыш этип, жаңы биримдик Мекеним Кыргызстан бийликтин партиялары пайда болсо, кошоматчы Кыргызстан партиясы кошоктошконун ким билбесин. Бийлик айланадагы, айлампадагы чөйрө болсо, эл деген мамлекет. Бийлик бийлигимди чыңдагыча ушинтип турам деп турганы калай калк сезип, билип турат. КТРКнын башкы директору креслосу канчага багланган? Ушундай кеп сөздөр эл арасында тарап кетти. Тарап кеткенине себеп соцсеттерге мурунку өкмөттүн маалымат катчысы Нургазы Анаркуловдун үнүнө окшош аудио жайылып кеткен. Анда КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Кубат Болоткановдун $23.000 алганы, калган байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө $3.000 таркатылганы ачык айтылган. Сүйлөшүүлөрдүн ортосунда $150.000 кызмат ордуна соодалашып жүргөн. Сөздү Анаркулов баштап, сөздүн этегини чыгып токтоткон. Эгерде байкоочу кеңеш ушундай кызмат көрсөтсө, чайкоочулугуна айланып тегеренип кеткени көрүнүп турат. Бирок бул аудио боюнча КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Айбек Карымов четке кагып, өзүнүн билдирүүсүн билдирген. Ошто 15.000 эл чогулду. Бул жыкчыйма элдин талабы камоодо жаткан Раим Матраимовду боштондукка чыгаруу болгон. Ошону менен кошо Азаттык клуб маалымат булактарын өлкөдөн чыгып кетүү талаптары да кошулган. Топтолгон митингге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Раим Матраимовдун агасы Искендер Матраимов башында турса, чыгып сүйлөгөндөрдүн катарына Өнүгүү Прогресс партиясынан өтүп, Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы болгон Мирлан Бакиров жетип келсе, Бакыт Жусупалиев менен кошо дагы 2 депутат толуктаган. Жыйында бир нече талаптар коюлуп, бийликке кат түрүндө жөнөтүштү. Ошондой аталган митинг мөөнөтсүз күнгө белгиленип, Ош шаарынан 5.000 Раим Матраимовдун колдоочулары Бишкек шаарына бел ашып келери да баса белгиленди. Эми кадам бийликте. Элдин сүрүнөн чочуп Райымды кое береби же өз позициясына туруп, андан ары камайбы? Атабабыз, биз хан баласынын урпактарыбыз. Бастык түптөн бирге каганатта жашап келатабыз. Биз кыргыз жер бетиндеги өзгөчө бир улутпуз. Бизде согуп турган жолборстун, арстандын, бүркүттүн каршылык жүрөктөрү бар. Биз эч кимден коркпойбуз, биз эч кимден тайманбайбыз. Ал эл үчүн биз бүгүн ушул жерге жыйналдык. Эгер биз бүгүн чыкпай тура турган болсок, эртең ошол бейиттен буюмдар, эртең ошол батыштын саясаттарыбызды чоң кылабыз. Биз эркин Кыргызстан үчүнбүз. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.